Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Лелектен келген Лелектин тургундары, интернационал айылынын тургундары. Апрелдеги согуш учурунда интернационалдын айыл өкмөтү болгон, айыл башчысы болгон Мырзабек Жумабаев жана ошол интернационал айылынын тургуну Хасанжон Рузиматов. Рахмат сиздерге келгениңиздерге. Жарым жылдан өтүп баратат. Жапа чеккендерге жардам берилип атат, үйлөр курулду. Бирок жалпы маанай кандай азыркы ошо Лелектеги айылдагы элдин маанайы? Элдин маанайы жакшы эле. Мурдага караганда бара-бара азыр кичине жакшы эме болуп калды. Ошол учурларда аябай эл коркуп тынчсызданып аткан. Азыр эми жакшы эле жашап атышат. Эми көчүп кеткен ата мекенди коргойт деп биздин элибиз патриот эл бардыгы эле ошо өз үй тирлиги менен жашооду улантырып атышат. Дух жакшы элеби? Дух жакшы экен. Бизде мамлекет тарабынан жардамдарды берип, ошол күйгөн үйлөрдүн ордуна үй тургузду берди. Эмеректерине 100 000 сомдон президент өзү ачылышына барганда үй эмеректерине берди. Мамлекет тарабынан жакшы эле жардамдар болуп атат үй күйгөн ошол баягы жабыркагандарга. Негизинен жакшы элдин маанайы толук эле элдин талабы эле элдин суранган элеки батыраак чек ара чечилсе. Эми Кыргыз-Тажик делимитация жумушчу тобу кайра сүйлөшүп, бир 13 километрдей чакырымдай жери чечилди деп айтышты, чечилип калды. Ушул убакытта, Ушул убакыттын аралыгында бир 13 километр жер чечилди. Калгандары эми эки тараптуу болгондон кийин бираз кыйыныраак болуп атат окшойт. Бирок биздин мамлекет башчыларыбыз, УКМКнын төрагасы, министрлер кабинетинин орун басары Камчыбек Кыдыршаевден өтө катуу аракет кылып чечкенге аракет кылып атат эми. Кудай буйрса, чек ара деле чечилип калса, жакшы эле болмок. Ошол негизинен. Сиздер экөөңүздөр тең туткунга түшкөнсүңөр ошол мезгилде, апрелде. Мына Хасанжон айтып берсеңиз, эмне болуп, кандай болуп туткунга түшүп калдыңар? Эми биз ошо саат 4:30-5-терде ошо түштөн кийин ошо автоматтан уже ок атылып башталганда биз семья менен кичине ошол жерден узагыраак жерге барганга аракет кылдык. Мен жашаган жер прям ошо Тажикстандын заставасынын үстүндө жашайм. Ошо үйдөгүлөрдү баарын коопсуз жерге алып барып, анан кайра ошо үйдү бир кабар алайын деп келип, карасам ошо коңшумдун үйү күйүп атат, өрттөнүп атат. Ошо бирдемкелерин алып чыгып, үспет этем же бир жардамым тиет деп ошо жерге барсам, ошо Тажикстан солдаттары үйдү өрттөп, кадимкиле форма кийген солдаттар. Анан үйдү өрттөп, алар башка үйгө кирип, засадада отурат экен да. Анан мен ошо өрттөлгөн үйдүн алдына барып, кармалып калдым. Жөн эле барсаңар эле кармады. Уже өрттөнгөн үйдү уже эчтекеси калган жок да почти. Анан уже эми кайра кайтам десем, уже айнектен тажик солдаттары чакырып, Жок, ошо айнектин ичинен эле ошо автоматты көрсөтүп, мага окто, чакырып, ошо пленге алып кетишти. Канчалык алыс калып кетти? Где-то 25-30 километр узагыраак жерге алып кетти. Чек арадан нары. Сиз да туткунга түшүп калдыңыз. Эртең менен, Мен эртең менен. Ошол күнү эле бизде Кудайберди Махмуд менен дагы бир жаш жигит экөө ошо машинеде ошол жерде каза болгон, аны атып өлтүрүшкөн. Ражаматов Пахлавон деген бол. Ражаматов Пахлавон түндө. Буларды алып кирип кеткенден кийин алар да үйдү өртөп жүргөнү барышкан. Барышкан убакта автомат менен атып эле экөө насмерть жайында каза болот. Артындагы караңгы болот, түндө болот. Артындагы машиненин немесин түшүрөт дагы, терезесин түшүрүп туруп, ошо терезеден түштүрүп эле артына жана болот, мындай сай болот. Ошо сай аркылуу качып экөөнү тең ок тийген. Бирок больницага жатып сакай баягыда болду. Ошо экөө каза болгон туугандардын, ошолордун туугандары мага эми айыл башчы катары
ушундай кокустук болуптур, бир неме кылып алып чыгыш керек деген маалыматты кече эле түнү эле уккам да. Анан мен азыр эми свет жок болсо, эгерде түн ичинде барганга кооптуу. Эртең менен Кудай буйрса көрөбүз деп. Анан эртеси күнү эртең менен ошол ок тийген балдардын бирөөнү чакырып суратам, ушундай болду, биз качып аран кутулдук. Алар калды ошол жерде деген. Анан машина айдап ошол жерге көчөнүн башына барып туруп эле барсам, балдар турган экен, 5-6 бала. Эмне болуп атат, биякта кимдер десем, алар да библейт окуйт. Анан барганга кооптуу болуп атат. Ой, тетиги жактан максаттын дөңүдөн туруп, баягы эгиз жерден снайпер менен атат деп коркуп атабыз дегендей кылды. Анда мен дедим, барып көрөйүн. Эгер бар жок нормальный болсо, силерге кабар берем, чогуу алып чыгабыз. Эгер бирдеме боло турган болсо, биягын Кудайдан көрдүм деп, мен ошо каза болгон балдарды жанына баратканда эле бер жактагы үйдөн терезени ачып, жана Хасан жана айткандай автомат менен турган экен. Что стреляют буду деп туруп эле чакырып, тартып киргизип алды эле, көзүбүздү, колубузду, бутумду байлап, мен да булар жака алып кеткен да. Ошентип түшүп калган колго мен. Чогуу болдуңарбы бир жерде? Туткунда чогуу болдук, бирок көздү, колду, буту байлап койгон. Мен эртеси таандым булар бири-бирибизди. Ар жерге койгон да, бир бөлмө эмес, башка эмес. Ар жерге койгон да. Эртеси күнү таандык бири-бирибизди мындай. Бир үй беле же үй эмес, сыртта эле. Көчөдөбү? Ооба, бир неме болсо. Короодо, бир короодо эле. Кээ бирде мындай салбага колду байлап кой, же экөөбүздү бири-бирибизге байлаган учурда үнүбүздөн таанып, анан бири-бирибизди билип тааныганбыз да. Ушундай. Канча күн болдуңар эмеде, туткунда? 2,5, почти 3 күн. 2,5 суток. Анан кандай кылып бошотту силерди? Ошо биз отурсак, дардан ала кетесиңер деди. Анан бет колдорду жууп, кичине кандарды тазалап, бизге бийлик тарабынан өзүбүздүн жетекчилерибиз ошо жогорку органда иштеген немелер бардыгы тажиктин немелери менен сүйлөшүп, алып чыгышты да жардам кылышып. Туткунга канча адам бардыгы түшкөн? 10 адам. 10 киши, 10 адам болгон. Баары ошо бир айылданбы же? Жок, бирөө аркадан, бирөө Сүлүктүдө, Тогузбактан. Бешкент деген айылдан. Бешкенттен бирөө, үчөө башка жактан, бирөө Максаттан, калганыбыз 6 интернеттен айылдан. Бир айылдан болобуз. А дагы башка силерден башка да бир жерде туткундар болдубу? Жок, башка жерде болгон. Ошо мезгилде жок эле. Бизден кийин ага чейин болгон эми анча-мынча немелер. Ошол 29-30 күнгө урушканда, согушта бизде эле 10 киши болгон экен. Кандай болду мамиле туткунда? Кыйноо, сыйноо деген? Эми мамиле жакшы болбойт. Ошо колуна кирген менен уруп, тепкилеп, каяда кылып аткан. Ошо булар дагы бардыгы эле тегиз эле баягы кыйналган. Анан ар кимибиздин жаракаты ар түрдүү. Мен сол жагымда 4 кабыргам, оң жагымда 3 кабыргам сынып кеткен экен, тепкендечи. Анан ошол лечение алдык. Дарыланып ооба чыккандан кийин. Сиздикичи же башкалар? Эми биз да лечение алдык. Аллага шүгүр жакшы болдук. Бирок ошо мезгилде эми жардам беришти. Даже Бишкекке да алып келип, бул жакта да карады. Воронцовкага алып барып, эс алдырып келди. Баары жакшы. Бирок азыр данный время ошо барымтага түшкөндөр эмес, ошол событияда катышкандардын экөөсү данный время Бишкекте психический больницада жатат азыр. Азыр адашпасам же 3 күн болду келгенине. Мага кече ошо координаттарын таштады, адресин. Ошо мен ойлойм, материальный жардам берди, больницада жардам берди. Бирок дальнейший ошолордун кийинки немесин караш керек да дагы. Психологиялык жардам кылып. Мисалы үчүн мен барымтага түшкөндөр дагы андай окуяны көргөн жок да биз. Мисалы үчүн уруш.
ошо психический эме алгандар бар. Аябай чоң травма болгон, Азыр ошо биздин өзүбүздүн айылдан ошо Бишкекке 2 адам келди азыр психический больницага. Абалы кандай алардын? Мындай Эми мен аларды абалын билбейм, бирок бүгүн сүйлөштүм. Полный исследованиядан өттүк. Түштөн кийин уже ответтер чыгат, лечение башталат деп. Ошого мен ойлойм, азыр барымтага түшкөндөрдүн ичинде эми биз бир коллектив болуп калдык да алар мененчи. Алар менен да сүйлөшүп, эмне кылып атам. Алар да уже психический кичине оорукчандар бар да. жабыркаган, Мындай сүйлөсөңүз кичине нерви чыгып, уже башкача да. Эми билбейм, алар до этого может характер ошондой, мага ошондой сезилип атат да. Анан кийин унутчаак болуп калат экен мындай. Унутчаак. Мындай кээ бир нерселерди унутуп каласың баягыдай. Унутчаактык кээде мындай баш ооруп, жана Хасан жана айткандай, болор нерсе келе, кыжырың келип мындай, ачууң келип, же бала чакаң катуураак сүйлөп коесуң, же бир ушундай эме болуп калат экен да адам эмес. Анткени чын эле бир топ убакытка реабилитация керек кой, Эми мен айтканым, мисалы үчүн, ошо моментте биринчи жардам көрсөтүлдү, баары жакшы. Бирок азыр данный время мына өзүңүз айтып 6 ай өтүп калды. Эми ошо 6 ай өткөндөн кийин дагы, мисалы үчүн, ошол барымтага түшкөндөрдүн абалы кандай болуп атат? Психический абалы кандай болуп атат? Материальный абалы кандай болуп атат? Жашоо кандай болуп атат? Мисалы үчүн, ошолорду келип көргөндөр жок да данный времячи. Унутта калган Уже сыяктуу. унутту. Эми мисалы үчүн бизде дайым эми эстеп жүргүлө дебейбиз мисалы үчүн. Эми келип туруп бир колдоо болуп келеби же башкасы келеби келип, мисалы үчүн ден соолуктарды сурап, баягы жерлери ооруган жокпу, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп мындай кичине сурап кетсе жакшы болмок да. Жанагы 2 адам азыр ооруканага жаткан. Бул 6 айдын ичинде башка бир жардам аларга көрсөтүлгөн да. Аларга көрсөтүлгөн жардам. Бирок ошондон кийин ушинтип атат, Биз менен чогуу ошо кандай лечение болсо, алар да ошол леченияларды баарын алды. Эми Алла шифа берсин. Эми бүгүн анализдер тапшырып, исследование болуп атат деди. Эми Алладан үмүт кылабыз, жакшы болсун. Эгерде наоборот болуп калышы да мүмкүн. Ошого мен айтканым, кабар алып турса да, эми адистер билет да, ким кайга ооруп атат, эмне болуп атат, түшүнөт алар. Келип, беседа кылып, профилактикаларды өткөрүп турса, ошо уруштан кийин бизге жардам берди. Келип леченияны алдык, баары жакшы. Бирок бүттү. Токтоду ошо мененчи. Эми мен жакшы, Кудайга шүгүр, мен эч жерим ооруган жок. Бирок мен көрүп атам да, аларды ичидеги жашы мен экенмин. Эми мен кичине жакшы эле чыктым ал жактан. Жашы улуулар бар, пенсионерлер бар. Экөөбү пенсионер го дейм. Эми ошолорду келип колдоо кылып, психически келип, ошону айтайын дегем да, мисалы үчүн уже. Жана каза болгондор 36 адам каза болду, Алар негизинен кимдер эле? Ичинде 3 аскер дейт, бир сержант прапорщик дегендер. Эми биздин калгандар Баткен районундан болду көбүрөөк. Биздин айылыбыздан ошол 3. 2 өзбек жигит киши, бирөө 55 кирген, бирөө жаш жигит, анан бир окуучу жаш кыз Майдина деген. Именно биздин айылдан 3 каза болду да. Ошол күнү. Ал жанагы жаш кыз Майдина деген кошунасыныкына кирейин десе киргизбей койгон. Ошол кандай болуп кетти? Эмне үчүн киргизбей койгон кошунасы? жок, ал жерде кирген. Кошунасына кирип, баягыдай кылганда кошунасы өзү качып кетип аткан. Биз ошол окуя болгондон мурун эле уже ок ата баштаган эле сразу эвакуация кылып, айылдагыларга кабар берип, айылдын группаларына кабар берип, машинеси барлар машина менен элдерди сыртка чыгара баштады, алысыраак жакка. Кээ бирөөлөр туугандарыныкына, айыл өкмөттүн маданият үйүнө киргизип, аерде эметип, аерде машинени уюштуруп, Сүлүктүгө, Ишанага 50 км алыстагы жерлер, коопсуз жерлерге жөнөтүп атканбыз. Анан ошо үйдүн ээси дагы башка кулун жакка, башка айылга жылам деп турганда, бул жерде бул жер кооптуу,
мен өзүмдөн чыгып атам деген сөз айтса керек дейми? Биз эми ушу башта болгон жокпуз. Негизинен баягы үйдүн ээсине айтыш боюнча ушундай. Мен өзүмдөн чыгып кетип атамын. Бу жерде кооптуу. Себеби каналдын астында эле да тажик. Каналдын үстүндөгү үйдө болгон да. Анау жерден чыгып баратканда атай айтпаса керек, кокустан тийген окта бул эми. Кокустан тийип анан ал кызга тийди, берги 2 киши биздин айылдан 3-өүдү. Анан Максаттын айылынан 2 киши каза болду, бирөөнү Тажикстанга алып кирип кетти. Өлүгүнү баягы кылып. Каза болгон. Өлгөндөн кийин же тирүү кезинде алып кирип кеткен ушундай аял тажик болгон ушундай болуп керек. Ал өзбек экен. А бирөөнү бир кыргыз кишинин өзүнүн үйүндө үйүн өртөгөндө ичинде күйүп кеткен. Ал катты уктап атса керек менимче ушундай деген. Максаттан 2, бизден айылдан 3, 5 киши каза болду. Калгандары Баткендеги Коголаңда болушту алар. Бизден негизинен ушул Максат менен интернационал жакын айыл Кумла эле өкмөтүбүздө ошол 2 айылдагылар жабырт аткан негизинен ошолор болушту. Анан биз Сада деген участкабыз бар, элде үйлөрдү күйгүздү, бирок элдери аман эле жакшы эле неме болду. Ошо күйгөн үйлөрдү баарын калыбына келтирип берди мамлекет тарабынан. Өлгөндөрдүн туугандарына да жардам көрсөтүлдү. Жардам берди. Азыр мына күйгөн үйлөрдү салып беришти. Азыр мародерство болуп үйүндө эч кандай эчтекеси калган жок. Урдалып кеткен баары. Кээлер бар, машиналерин урдап кеткен. Ошо биз менен чогуу болгон бир байке пленге да түштү, машинесин да алып кеткен да. Азыр ошо машина боюнча өзүнүн жеке менчигини өкмөттөн талап кылайын деп атса, кичине карап тур деп атабы же ошого ответ жок да. Экөө же 3 өз машинесинен уже машинесин алып кирип кеткен Тажикстанга. Бул өзү имиш жасаса. Бул боюнча биздин областыбыздын губернатору Абдикарим Карыбекович неме өткөндө да Максатка барып чогултулуп, ошол Коголаң башталгандан башынан аяк кээ бир күндөрү Максатка жатып, түндөп бирме-бир ошол жердеги жашоочулар менен ошол үйлөрдү тургузуп, ошо жашоочулардын үйлөрүн тургузушуп, эшигинин алдына чейин район мекеме уюмдарынан бардыгынан 10 киши табасыңар, усталарды тапкыла деп, ошол үйлөрдү түндөп иштеп башында туруп бүтүрдү. Этап менен биринчи үйлөр тургузду, эмеректери менен жайлады, таза суу, этабы менен Кудай буйрса, эми баягы ушерп боюнча 3-этапта ушерп боюнча төлөп беребиз деген сөздү айтып эме кылышты, Кудай буйрса аны төлөшөт. Бирок этап менен бардыгы эле бир мезгилде бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк жок да негизинен мындай түшүнгөнгө караганда. Ошого кыш түшө электе жанагы үйлөр курулган. Үйлөрүнө киришти бардыгы. Азыр эми этап менен бүтүрүп беребиз деп атат, Кудай буйрса жакын арадан дагы ушерптерди төлөп беребиз деп атышат. Жана кол салгандар баары эле аскери адамдар беле же жергиликтүү тажиктин жергиликтүү эли. Ошо кошуна айылдагы эле тажиктердин алардын военнийлери атып элди качырып, анан кийин үйлөргө кирип тажиктер тааныган эле адамдар, тааныган, билген эле адамдар кылса керек да. Айда эч ким жок болгондо баары чыгып кетишкен да. Алар бутиерлер менен Максат айылда көчөлөргө кирип баягы кылып эме кылышкан. Ошондо тоношкон да эми. Мына биздин айылда деле ошондой. Биз эвакуация кылып элди баарын алып чыгып кеткенбиз. Алар кыргыздын үйлөрүнө кирип алышып, малын урдаган, эми колуна кирген нерсесин алган. Ошентип жапа чеккендер бар. Аларды эми төлөп беришет Кудай буйрса. Этап менен бүтүрүп атат. Өкмөт төлөп атат. Атигил тарапка, башка тарапка мындай бир түкүнчү бир репарация сыяктуу жанагы төлөш керек деген талаптар барбы? Аны деле сүйлөшүп, ошо мезгилде түшкөн анча-мынча машиналерди кайтарып берип, кайтарып алган тажиктерден. Эми ошо боюнча деле сүйлөшүп атышат. Эми төлөгөнү төлөп, кайтарганды кайтарышты, кайтарылганы кайтарылган жок. Анан көп эле нерсени бирөө мойнуна ала бербейт дейм негизинен. Билбейм, көргөнүм жок. Көргөнүм жок деп кутулат дейм. Эми тажик кайда мойнуна алат дейм.
Мына жалпы маанай кандай коомдо? Тигил тарап менен биздин тарап ортосунда бир жолугушуулар болуп, мындай элдешүү сыяктуу нерселер болуп атабы? Бизде бул жерде мындай да. Бизде айылды чектеп турган Тажикстандын өзбек улутундагылар. Максатты чектеп турган алар Тажикстандын тажик улутундагылар да. Биздин территориябызда чектеп турган Тажикстандагы кошуна жашоочулар менен биз бир дагы келишүүчүлүк болгон эмес. Алар менен наоборот биздин айылыбыз интернационал болгондуктан өзбек тажик улутундагылар кыргыз аралаш жашайбыз. Ошол Тажикстан менен кыз алып кыз берип куда болуп катташып турган эл. Азыр эми жол жабык эч кандай азыр барды келди каттам токтоп турат. Негизинен куда болуп барды келди кылып өзбек туугандар аралашып турган айыл эми. Азыр эми ошол кызын берген актан келин кылгандар кыйналып атат да. Ошончо мезгилден бери же ата-энесине бара албайт, аяктагы ата-энесин көргөн келе албайт. Ушундай болуп жабык бойдон турат эми. Пока азыр чегара бир жаңылык болуп чечилмейинче жол жабык болуп турат. Ал дагы эми кудай буюрса чечилип калар, аракет кылып атышат. Эми мына өкмөттөн тышкары мындай коомдук бир уюмдар бар да, аксакалдардын бир мындай катнашы же бир коомдук башка уюмдар. Сүйлөкөнгө жол жабык да. Жол жабык. Сүйлөкөнгө олор менен мамиле түзгөнгө. Мамиле жок азыр. Жок азыр, вообще жол жабык. Бир да кеп чыкпайт азыр күндө. Эгер жол ачык болгондо балким айылдагы аксакалдар кеңешинин төрагасы или ошол аксакалдар, бийлер, анча-мынчалар сүйлөшүп бир баягы кылыш мүмкүн эле. Атак жол жабык да. Жол жабык эч кандай неме мамиле жок азыр. Пока. Жаштар арасындагы эми кандай маанай мындай бир эмне кылыш керек деген сыяктуу. Тажикстандын военныйлар менен биздин военныйлар чогуу топ ойношту. Футбол ойношту. Бизге через WhatsApp видеолор келди. Биз ойлогонбуз, кичине жакшы болуп калды эми, жол ачылат деп ойлогонбуз. Бирок футболду ойноду, бүттү. Результат жок. Эми акырын жакшы болуп кетер. Демек жанагы жол жабык, чегара жабык болгону жергиликтүү эл үчүн көп жакшы эмес болуп атат. Бирок контрабанданы токтотуш үчүн жабыш керек да. Ооба. Кайсы, кандай кылып, кандай чечимди кылган жакшы? Азыр мындай да, жол жабык Тажикстан менен. Эми биз ошол жака барып, мисалы үчүн продукт алып келип, мисалы үчүн ал жакта кичине арзан. Биз ошол жактан алып келип, мисалы үчүн сатып алып келебиз кичине арзаныраак. Азыр полный товарлар Бишкектен келип атат бизге. Эми бул жактан бир сенада алгандан кийин ал жака баргандан кийин уже башка сена болот да. Уже бизге кыйынчылык болуп атат, кымбатчылык болуп атат. Эми мен эстейм 350 сом, 400 сомдук майлар азыр 800 сом, 900 сомго чыгып кетти. Экиси. Ошого ошо чегарадагы мисалы үчүн лейлек, ошо интернационал айыл үчүн лейлекке президент айтпадыбы, лимиттер кылып беребиз, светтерди арзандатып беребиз, өзгөчө бир статус беребиз, башка кылабыз. Ошолор результат биз көрбөй атабыз да. Эми болот да. Бир күндө болуп кетпейт. Свет өчпөйт, чегарада свет өчпөйт деди. Азыр түндө 1 саат, 2 саат свет өчүп атат. Билбейм, может бир жерде ремонт кылып атат же бирдеге кылып атат. Бирок ошо башка бир статус беребиз, чегара болгондон кийин арзанчылык кылып беребиз, светти арзандатып беребиз. Ал нерселерди мен көрө элекмин да алчы. Болот. Мына 2022 бюджетте карап ошол лимиттер башкаларды карайбыз деп атышат. Эми бир күндө эле сразу эле боло турган жумуш эмес эми, аракет болуп атат. Буюрса, бул эми 1 саат 2 саат өчкөнөн баягы алмады үнөмдөйлүк, эртең кышта күн сууктап ошо өчүрбөйбүз деген сөздү айтып ошол. Азыр өткөндө кам көрүп атат. Светти үнөмдөгүлө, баягы көмүр жаккыла деп атат. Көмүр азыр 10 000 сом тоннасы. Мурда 4 000 сом, 5 000 сом, 7 000 сом ушуну ойноп турган да. Экиседен ашык. Эми билбедим эмне үчүн кымбаттап кетти, өзүнөн чыгат сүлүктүнөн көмүр. Бизде ал көмүр боюнча мындай да. Биздин азыр өкмөтүбүз, губернатор ар бир шахталарды ар бир айыл өкмөткө бөлүп берип, 7,5 сомдон быканы, 5,5 сомдон ареканы айылдарга уже түшүрүп баштады. Кече анча тонна келди. Арзан көмүр менен камсыз кылайлы деп. 7,5 сомдон быка көмүрдү, 5,5 сомдон ареканы көмүрдү. Анан
Бул көмүрдүн ар ким ар түрдүү нерсени айта берет. Шахтаны иштөөчүлөр колдо казып чыгышат да. Кол менен. Кол менен казгандан кийин аны эмгек акыбы кымбатка турат да. Же болбосо эч ким казбайт да. Арзан сатканга ол шахтерлордун кызмат акын мындай актабайт да керек болсо. Ошон үчүн Сүлүктөдөн көмүр кандай чыгат? Ачык эле казабы же шахта менен жерге колдо казышат. Элдер колдо казышып чыгат да. техника жок. Техника жок да. А мурда кандай эле советтик мезгилде? Мурда открытый шахта бар эле, закрытый шахта болгон. Анан бүт мамлекеттин техникалары болгон да. Техника менен казган. Техника менен казса эми ол арзан түшөт. Анан Союз мезгилдегенде баягы неме башка да эми. Эми бул бир трактор өкмөт үчүн эчтеке эмес да. Мен ойлойм ушу Лелектеги тургундарга, мисалы үчүн чек арада жашагандарга, ушу Лелектин өзүнө мисалы үчүн канча жашоочу бар. Ушунча жашоочуга мисалы үчүн кичине арзаныраак кылып ушунчадан көмүр бергиле десе болот. Десе болот. Мисалы үчүнчү. Эми башка жактан келип алып кетсе, мисалы үчүн Ошко же Ысык көлгө алып кете турган болсо, аларга башка цена. Ошол жерде жашагандарга бир арзан ценаны кылып койсо, эми бир мамлекет үчүн бир экскаватор эчтеке эмес да. Жок, аны азыр 7,5 тоннадан берип атат. Эми баштады. 7,5 тоннадан БКны 5,5 тоннадан эмени биздин айыл өкмөттөн. Эми баягы эми ошол жерде уруш болду. Эми силер бир башкача болуп калдыңар, же болбосо көп нерсени талап кылып атасыңар эмес. Эми жол ачык болгондо биз эми кичине тирикчилигибизди кылып, мисалы үчүн бияктан алып, бияка сатып, же бир иштерди кылып тирикчилик кылабыз да, мисалы үчүн. Азыр полный жабылгандан кийин биз эмне кылабыз? Эми Бишкектен бара алып келип бизге узап болуп атат. Азыр айтып атпадым, 400 сомдук май 800 сомго чыгып кетти. Эми ошон себеби бизге баягыдай лимит бербесе болбойт да. Свет арзандатып берсин, же болбосо көмүрдү баягыда мен айткандай канча жашоочу болсо, ошого бөлүп берсин. Именно мисалы үчүн бир жылда канча тонна жагасың? 3 тонна жагасың. Макул 5 миңден 15 миң бер, мына ал. Сана быйылга лимитиң бүттү. Кийинки агер ошо 3 тонна түгөнүп калса, 10 миңден аласың. Мен ойлогонум эми жеңилдик да кичине болсо. Жеңилдик. Ошо жашаган жердегилерге. Биздики бир 5-6 мүнөт калыптыр. Акыркы мындай бир өзүңөр эмнени ойлосоңор, мындай айтылбай калган нерсе болсо, эмнени айтканга келсе, ошону бир 2-3 мүнөткө эмне деп айткыңыз келет? Эми Негизги маселе. негизги маселе элди сабырдуулукка чакырат элем. Кудай буйрса бардыгы этап менен бүтүп атат. Чек арада чечилет. Кудай буйрса мамлекет башчыларыбыз аракет кылып сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бул чек ара деген кыйыныраак экен, себеби эки тараптуу чечилет экен. Сөзсүз мунаса керек. Сөзсүз мунаса керек экен. Бир тараптуу чечилбеген үчүн кичине убакыт талап кылынат. Аны Кудай буйрса өзүнүн элдерибиз туура түшүнүп, сабырдуу болуп, бир аз күтүп турса, чек ара чечилсе эле элибиз жакшы Кудай буйрса өз тирилик кылып жашап кетишет. Мамлекет тараптан дагы колдон келген жардамдардын баарын жасашып атат. Жана айтып өткөндөй Максат айылы бүт кичине бир шаарчага айланып калды десем жаңылышпайм. 87 үйбү, 90 үй полный жаңыланы эмеректерге чейин таза сугача киргизип бүт бардыгыны бүтүрүп беришти мамлекет тарабынан. Рахмат биздин жетекчилерибизге. Ошол элдин камын көрүп көп нерселер чечилди. Бир гана чек ара маселеси калды. Аны дагы рабочий группа демонтация демаркация боюнча жумушчу топтор иштешип атат. Кудай буйрса чечилип калар деген үмүттөмүн. Рахмат. Сиз? Мен бул чек ара маселеси боюнча, чек ара дегенде эле уже менин оюма Чубак ажы келет да. Чубак ажы айтат, 45ти сен ал, 55ти ага бер, бирок сенин чек араң такталып калсын дейт. Азыр мен бербейм, сен бербейсиң деп болуп бул конфликт 10 жыл, 20 жыл бүтпөйт да. Ошого мен айтат элем, эми кичине жерди берсек дагы Көздү жумуп эле. Ошо бир токтосун. Ошо мисалы үчүн кичине берсек дагы биз өзүбүз чек арабызды тактап алайык. Ошондон кийин биз кичине свободно дышать этебиз да. Туура. Ошо мен ошо Чубак ажынын сөзүн айтып Сөзсүз бирөө кем болот, бирөө ашык кетсе мейли деп. Бул дүйнө баарыбыздан калып кетет. Ооба. 2 метр жерге же насип кылат, же болбосо бир күйүп жок болуп кетебиз да. Ошон үчүн мен ойлойм бул жер ата бабабыздан да калып кетти, бизден да калып кетет. Ошо Чубак ажынын сөзү. 45ти биз алайлы.
55'ti берели, бирок тактап калайык баягы жердичи. Бирок Такталгандан ошонун кийин, ошол кийин калган ишибизди кылабыз да. Рахмат сиздерге. Бизде конокто Лелектен келген интернационал айылын ошол апрелдеги согуш учурунда айыл башчы Мырзабек Жумабаев жана ошол интернационал айылынын тургуну Хасанжон Ризматов болду. Рахмат сиздерге. Сиздерге. Саламатыңыздар.